Саламатсыздарбы, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүнүн кезектеги коногу кыргыз эл акыны Шайлебек Дүшев бизде конокто. Саламатсызбы? Саламат. Иштериңиз жакшы, ден соолугуңуз жакшы. Сиз эми чыгармачылык жаатта дагы ошол эле учурда коомдук саясий багыттагы, руханият багытында да суроолорум бар да. Алгач мына сиз Советтер Союзу деген эмне экенин көрүп калдыңыз, ошол муундун өкүлүсүз. Анан мына эгемендикти да көрүп келатасыз. Эгемендүү Кыргызстан деген эмне, 20 жылдан берки Кыргызстан деген эмне. Эми салыштырып туруп, жеке жаран катарыбы, балким акын катарыбы, же өзүнчө бир личность катарыбы айтып көрүңүзчү, ушул эки системанын кайсынысы сизге жакшыраак, же балким ошол эле илгери Советтер Союзу болгондо жакшы болот эле да, элге дагы, акындарга дагы, жазуучуларга дегендей. Десең, мен бир кызык өзүмдүн бир байкап жүргөн нерселеримди айтайын да. Мен тиги Советтер Союзунун учурунда тырмакчанын ичиндеги өзүм жасап алган диссидент болчумун да. Себеби мен Советтер Союзунун ичинде өзүм бунтармын да, негизи эле. Менимче бул чыгармачылардын баарында ушундай бир сезим болот болуш керек. Мен Советтер Союзунун көп нерсеси жакчу эмес ошол кезде. Ошон үчүн мен партияга өткөн да эмесмин. Мени алган эмес. Себеби мендей кишилер партияга кереги жок болчу, компартияга ошол кезде. Компартияга айдагандан чыкпаган, айт дегенде барып баса калган ушундай кишилер керек болчу. Бирок Советтер Союзу мага жамандык кылган жок. Советтер Союзу элге деле жамандык кылган жок. Кийин ойлоп отуруп, могул заманды, бардык заманда эми өмүр өтүп баратканда сөзсүз ойлойсуң да. Ойлоп отуруп, ал заман бизди адам кылганын ойлойсуң. Мисалы, биз айтып атпайбыз, кээде биз жанагы бир ар кандай передачалардан чыгып алышып, бул Кыргыз деген нурдан келген эл, күндөн келген эл дей бергенде, мен ошо күн эли кайда, ошол нур эли кайда, биздин эле эпосторубуз менен жомоктордо калып эле реалдуу турмушта кана ошолор кайда жок болуп кетти. Эгер ошол тукум уланат эле го. Мисалы, япондор ушинтип мактанса, чын эле деп ишенет элек, жасабаганды жасап атат. Анан биз эмнебизге мактанабыз? Өзүбүз бир сын көз менен карабайбызбы? Өзүбүздү сындап, өзүбүздү аткып, этибизди оорутуп бир алдыга жылбайбызбы деген ой келет да. Раматлык Салижан Жигитов агай такай эле кыргыздын ушу жоорун чукуп эле, сындап эле ушундай кыла берчү да. Мындайбыз кыргыздар, тигиндейбиз деп элечи. Анан көпчүлүгү муну жаман көрчү. Эмне эле ушинтип берет? Биз чындап эле улуубуз го, анан Кыргыздын душманы катары көрчү кээби. Анан эми сизге суроодо, Салижан Жигитов агай ошентип кыргыздын жоорун чукуп, сындай эле берчү. Сиз кыргызды кандай эл катары мындай айта аласыз? Биз кандай улуубуз, кандайбыз негизи? Ар бир элдин өзүнүн улуулугу бар. Ал улуулугун биле жүрүш керек, бирок мен улуумун деп мактанбай, ошол улуу элдердин дагы эмнеси менен улуу болуп атат. Эмнеси менен өзүнүн элин алга сүйрөп, дүйнөгө атаандашып, дүйнөгө тең ата болуп, дүйнөнүн мен деген өлкөлөр менен ушинтип үзөңгө тебишип, үзөң кагышып атат, эсептештирип атат деп анан ойлогондо ичиң күйөт да. Биз туура, биз меймандостугубуз менен, сыйчылдыгыбыз менен, жүрөгүбүз жанагы өзүбүздүн үйүбүздүн эшиги сыяктуу ачык да. Ким болсо батырабыз, ким болсо душман сынабайбыз, киргизебиз. Анан кийин душман экенин кийин сезип калганын өкүнөбүз. Дайыма өзүбүздү тепсеп, жаныбызды соргондон кийин бизде ушул нерсе жетпей атпайбы? Жанагы өткөндө бир Памир кыргыздарын тартып келип көргөзүп атышат го, жашоо турмушун. Анан биздин мурдагы турмушубуз деле ошондон кем эмес болчу. Ошондой эле жетишпеген турмушта жашаганбыз. Байлар жашаган, байлар өткөн. Кестемеден пулун аяп, дамбал кийбей, шым кийип жашаган байлар өткөн. Ушундай байлар өткөн. Бири-бирине ташпоор болгон. Баары эле мындай ачык көңүл, ак көңүл болгон эмес. Баягы азыркы сүрөттөсүл, илгери ушундай баланча манап, тигинче манап деген укмуштай берешен болгон. Ой, манаптар манапча жашаган, кембагалдар кембагалча жашаган. Жанагынтип калыңга төлөр малы жок, пулу жоктугунан аял албай өткөн кыргыздар бизде да болгон. Памирдеги кыргыздар деле эмес. Анан кийин ошол кыргызды кыргыз анан айласы кетип Кокон хандыгына кырылаардан уруу башчылары бирден анан чубап отуруп,
ак батышага барып улам бири баягы карамагын өтүп отуруп анан кийин анан революция болду, ал болду, бу болду, анан кыргызды окутту, чокутту, сакталып калды. Ошондон бери бир уч кыргыз сакталды. Үрүккө качып, оруска тийишем деп тийишип алып, баягы түтөтмө былтыгы ал бир 20 мүнөттө бир түтөйт экен. Анан союлду көтөрүп алып, тиги орустун замберегин көздөй ат коюп. Анан баягы биринчи трактор келгенде тонун тескери жамана калып, үрүктем деп жата калган. Эми бул күлкү келтире элек нерсе да. Анан бүгүн келип алып анан кийин жанагы көп нерсени эле эметип атпайбызбы? Ошонун баарын биз басып өткөнбүз, анан мактанып, эмнебизге мактанабыз? Андан көрө, мен бир жолу Эрнис, японгуздар менен сүйлөшүп калдым. Волонтер болуп келип, нарында кеминде ушу айылдарда жүрүп, анан келишиптир. 2 жылдын ичинде кыргызча суудай билип, ал тургай Токтогулдун чайкама деген күүсүн тиги спорт дворецинде аткарып, биринчи сыйлыкты алышып, бир 6 кыз. Бай комустардын самурайдын кылычындай жондоруна мындай эметип алышкан экен. Мындай боо тагып асып алышкан экен. Анан япондорчу басышып. Анан мен сурадым, ал кыздар, комусту эмне кыласыңар десем, биз Японияга ала кетип үйрөтөбүз дейт. Токиолук кыздар болчу. Музыкалдык мектеп, музыкалдык билими бар, жогорку уйлар кыздар экен. Анан ошо нотаны билет алар. Анан комусту алып барып үйрөтөбүз дейт. Анан мен кийин Абдыразак Ишембай агабыздан сурадым. Булар эмне? Булар эмне комус, буларга эмне кереги бар десем, Шайлообек, Япония элинин бир касиети, булар сыртка чыккандан кийин сөзсүз булардын каны жанына сиңген дейт. Ошол элдин эң жакшы жактарын үйрөнүп туруп анан кетип өз элине кайта өзүнүкү кылып иштеп чыгат дейт. Анан мен ичимден ойлодум, кийин комусту тааныбай, башкача өзгөртүп туруп ошонун баягы табиятын сактап туруп, Япониянын эски музыкалык инструменти болчу десе, биз талаша албай калышыбыз да мүмкүн деп ойлодум. Ошон үчүн биз кыргыздар кайсы гана эл болбосун дүйнөнүн элинен эң мыкты жакшы жактарын алышыбыз керек. Уялбай үйрөнүшүбүз керек. Болбосо бизде кызматтан түшүп калса эле өлөрү санап өлүп да калып атпайбы? Шайлоо ага, мына Советтер Союзу учурунда жазмакер журту, алар журналист болобу, жазуучу, акын, ушул журт, ушул чыгармачыл журт өзүнчө бир советтик пропаганданын чоң бир өзүнчө эле бир куралы болчу да, чоң сөздүн түз маанисинде. Ооба. Азыр болсо кандай болуп атат? Жазуучулар, акын жазуучулар азыр мисалы үчүн гезиттерде эле баягы чабышмай, бирок жазуучулар менен акындар эми түшүнүктүү баягы дежур сөздөр менен тапталып калган сөздөр менен айтканда акча жок, анан эч ким көңүл бурбай койду, жазуучу акындардын тиги финансылык аны мунусу мынтти тигинти. Жазуучу акындар бүгүнкү күндө чындап эле ошондой сөздүн түз маанисинде илгеркидей болуп эле коомдун өнүгүшүнө чоң бир курал болушу керек эле да, эмне үчүн ошондой болуп атат? Эми бул жазуучуларды, чыгармачыл адамдарды Советтер Союзунун бир эмеси, Компартиянын, ал өзүң айткандай чын эле курал катары пайдаланган. Курал катары пайдаланган. Дайыма маңдайынан сылап, чөнтөгүнө акчасын салып, аябай эркелетип турган. Баягы кыргызча айтканда жайыттын мыктысын, тамактын таттуусун берип багып келгенде, анан кутурганбыз. Бизден киши жок, кыйын киши жок болуп, бизден кыйын сайыс жок болуп. Анан кийин эле баягы сайыс кулап, баягы ал азыркы заман башка экен. Ар ким өзүнүн, бирөөнүн колдоосуз өзүңчө аракет кыл, өзүңчө жаз. Рынок деген келди. Баягыдай сени эркелеткен эч ким жок. Баягыдай эркелеткен ата энең жок, өз жагыңды өзүң бак деп таштады да. Ошондон эле шалдайып колунан калеми түшүп эле, баягы сынчыбыз да жок. Рамис айткандай, сынчылардын баары тыңчы болуп кетти дегендей. Анан ушинтип калбадыбы? Анан бизди коёндордун союзуна теңейт, бизден иттердин союзуна теңейт деп анан кээде мен ичимден ойлойм да, жашчылар өзүмдүн досторум, калемдештерим кечирип коюшсун. Мисалы, ит багуучулардын союзу дегенде, мисалы, көрсөтүлгөн пародистий иттер бар, дүйнөгө атагы чыккан, канча медаль алып келген. Бизде Айтматов дагы башка бир аз жазуучулардан башка бирөө медаль алып келди чет өлкөдөн. Иттердин медалы бар. Иттер деген керек болсо чек араны кайтарып турат. Кайсы жазуучу чек араны кайтарып берди болот экен деп ойлойм да ичимде. Анан эмне үчүн биз эмелерден тигини буга салыштырышыбыз керек? Андай эмес. Азыр деген рынок заманы, азыр деген
колуңдан калемиңди эч ким тартып алган жок, Компартия тартып алган жок, ошол эле калемиң калды. Азыр жаза тургандай, элге өтө тургандай китеп жазсаң, эл окуй тургандай китеп жазсаң, эл алат, өтөт. Ал баягындай талага таштап койду, өкмөттү сөккөн менен эч кандай пайда жок. Ал сөөгө акысы да жок. Себеби коомдук уюмдардын баары, анда коомдук уюмдардын баарын багыш керек. Баягы бакканга көнгөн жан ушинтип өлүгүбүз тартып. Мына биздеги дыйкандардын, жанагыдай жер менен иштеген дыйкандардын бир артыкчылыгы жазуучуларга окшогон жок. Алар деген бир аз кыйкырды, өкмөт деген батпай атат, трактор жок деп атпан, өз жан өзү багып кетип азыр өкмөттү караган эч ким жок. Мен айылдарды кыдырып жүрөм, "Ой, өкмөтүңдү койчу" дейт. Өкмөт андан көрө мишайт этпесинчи. Деп ушинтип калбады. Биз өз жаныбызды өзүбүз багып кеттик, атырылтып, машинеси минип, малын багып, эки бетинен кантап, оокат дүйнөсүн тыңытып, баласын окутуп ушинтип атат. Анан биздин акыбыз жок деп ойлойм. Эч кандай арызданганга. Жана сураганын себеби ошол советтик кезде ошол коомду алдыга жылдыруудагы бир руханий бир өзүнчө топ эле да, баягы жазма журтучу. Азыр болсо эми ушу коомго алдыга жылдыруу үчүн руханий эмне керек бизде? Идеология, тиги бу деп ушун чарпылып келдик. Ошол эле учурда манасты да айттык. Жети осуяты деп мектептерде азырга чейин бар, жети осуяты деп. Сиңген жок да. Анан ошону бизге кандай идеология керек өзү? Сиз бир жолу Россияга барганда бир басма сөздөн окуп калдым. Россияга барып бирөөлөр менен кеңешип, болот шер менен. Анан Манас жөнүндө кеп кылып калсаңыз, анан бирөөлөр айткан экен, Манас акабы депчи. Анан ошол Манас акабы, Манас атабы ушул деги эле ушул Манас чындап эле бүтүндөй кыргызга идеология болуп бере алабы сиздин оюңузча? Манас идеология болуп бере албайт менимче. Бере албайт. Бирок Манастын духун жүрөгүбүздө сактап жүрүшүбүз керек. Манасты окушубуз керек. Манасыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Аны бизден эч ким тартып ала албайт. Бир кезде Кытай тартып алган калды деп чугуу салып тияка чейин чуркубадыкпы? Иноскийге чейин, Кытай эч качан тартып албайт. Кытай ошол эле өзүнүн ичинде жашаган кичинекей байкуш кыргыздар үчүн хам көрөлү деп, ошолордун кичинекей элдин чоң эпосун мурасын сактап калалы, каттоодон өткөрүп берели деген эле жакшылыгы, башка эчтеке болгон жок. Анан бизде азыр идеология деген ушулго деп ойлойм да. Туш тарапты караш керек. Өзбектерди караш керек, коңшуларды, тажиктерди караш керек, казактарды караш керек. Эмнеси менен бизден тыңыраак жашап атат же озуп кетип атат? Экономикасын кантип куруп атат? Япондорду караш керек, тиякты, биякты караш керек. Ошо менен атаандашып иштеш керек. Анан ынтымактуу болушубуз керек. Биз азыр бирдеме десең эле бөлүп атпайбы? Мисалы, байгында мага бир бала келиптир. Агындылар деген китебиңизди алат элем деп. Анан ал десем, каяктансың десем, көлдүн челпеги экен, же бөрү баш бекен, экөөнүн бирөөнөн экен. Анан алды, анан мени бирок сен кыргызча аябай таптак сүйлөйсүң. Тиги деп ошентип тамашаласам, силер бизди калмактап атпайсыңарбы дейт. Мен өзүм кантип калмак болом дейт. Атам мектептин директору болгон дейт. Атам өмүр бою ушу көлдүн мектебин кыдырып директор болуп жүрөт дейт. Мен болсо өмүр бою классикадан баштап бардык китептерди окугам, адабий китептер дейт. Чердактын үстү толтура китеп болчу дейт. Бирин калтырбай орус кыргызынан бери окуп чыкканмын дейт. Аябай мындай окумал бала экен. Анан эми мен андай эмем жок болчу дейт. Эми мен силер калмактап атпайсыңар. Мен кыргыз болоюн десем силер калмактап төшкө түртүп атпайсыңар дейт. Анан бул өзүбүз кичинекей эл болсок, өзбектерди карачы. Энелери бул көбөйөм деген эл төрөп көбөйбөйт экен да. Төрөп көбөйбөйт экен. Элди сиңирип алып көбөйөт экен. Өзбектер канча элди өзүнө сиңирип кетти, өзбек кылып. Тиги орустар канча элди сиңирип атат. Өмүр бою сиңирип. Кытайларчы эл деген элди сиңирип алып, элди өзүнө бооруна тартып туруп анан көбөйөт экен да. Биз болсо өзүбүздө кыргыз болуп калгандарды калмак, уйгур, андай пындай деп отуруп, аягында анан ага алымсынбай, ага тойбой калганда анан өзүбүздү урууга, андан кийин көчөнүн ичинде дагы уруктарга бөлүп анан ошондон дагы рахат алабыз, ошондон рахат алып атпайбыз.
Мен баягы идеология демекчи, но көчмөндөр оюнуна аябай жүрөгүм жылыды да. Себеп дегенде баягы ага чейин жазуучулар деле жазып келген, композиторлор ырдап келген, саясатчылар сайрап келген. Кыргыз деген мындай, кыргыз деген мындай деп. Кыргыз деген кыргыз экен, ошол көчмөндөр оюну көрсөттү. Ушул сыяктуулар көбүрөөк болсо. Кыргыз жанагынтип дамбал кийип, сакал коюп, омтуп жүрбөй, ат менен шамалдай сызып, от жалынды кечип жүргөн кыргызды мен элестетем да, кыргыз деген ушундай болчу деп. Мына дүйнөгө көчмөндөрдүн ана башында турган деп. Ошого эле улай жанагы патриотизм деген. Патриотизм деген эмне деп бир Японияда окуган бир жигиттен сурасам, менин оюмча дейт, патриотизм деген адам бирдемени жасап атканда же акын бирдемени жазып атканда мен патриотмун деп жазбайт. Ал жөн гана өзүнүн ишин аябай жакшы бир кылсам экен, жакшы бир ыр жазсам экен деп жазат. Туура. Патриотизм деген мисалы үчүн сиз бирөөдөн интервью алып атсаңыз, сиз азыр ойлоп аткан жоксуз, мен азыр патриот болуп атам деп. Тек гана өзүңүздүн ишиңизди мыктыраак жасасаң, ийине жеткире аткарсаң, мына ошол патриотизм деп. Ушуга кошуласыз сиз? Кошулбагандан эмне? Жанагы Дайыр Асановдон сурашкан экен да. Согушка барып келдиңиз, Советтер Союзунун баатыры болдуңуз. А сиз ушу согушка, согуш учурунда ушу эрдик кылайын, баатыр болоюн деп ойлодуңуз беле дегенде жооп берген Раматылык. Баатыр болоюн деп акмак эле киши ойлобосо, согуштан аман эсен чыгарып экенмин деп гана ойлойсуң деп. Мына патриоттуулук да ушул сыяктуу. Мына өткөндө көрсөтүштө эле могу жерден жок жигит мен өкүнбөйм дейт. Мен эчтекеге өкүнбөйм деп ал өзүнчө бир фирма түзүп алыптыр. Өзүнүн жигиттери бар экен, сопсо буту кол. Ал ошо менен иштеп атат, жанын багып атат. Ал деги эле өзүнүн майып экендигин ойлогон жери жок. Мен өз жанымды өзүм баксам, үй бүлөмдү баксам, туугандарымды баксам, мына ошол патриотизм, патриоттулук деп ойлойм. Анан барып кыргыз өзү Баткенде бир киши какыраган таштуу жерди алып туруп гүлдөтүптүр, өрүк тигип. Мына патриоттуулук деген ошол. Эми жыйынтыктоочу суроо, өзү чыгармачыл адамдар мындай эркин болгусу келет да, кимдир бирөөдөн көз каранды болуп же көзүн карап эмес, мүмкүн болсо эркин болуп. Сиздин жанагы жакында эле чыккан Агындылар деген китепте дагы ошол советтик мезгилдеги тигил же бул парторгтун же тиги бул советтик деңгээлдеги бир аткаминердин бир сетме, бир жоруктары ар кандай кылып жазгансыз да, өйдө төмөндөрүнчү. Эми эркиндик маселесине келгенде, мына биз орустардын негизин өзөгүн орустар түзгөн ошол бажы биримдигине өттүк. Аны көпчүлүгү бүгүнкү бийликтин оппоненттери эмес эле жөн гана өзүнүн көз карашы бар адамдар, айрым адамдар. Бул биз өзүбүздүн эгемендигибизди, эркиндигибизди Орусияга байлап берип койдук деп айтып атат да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми ошол кишилер байлап бердик деген кишилерге берер суроом бар эле да, ага чейин биз эркин белек. Деги эле биз эркинбизби? Кичинекей эл, аз эл. Биз тай туйлап такка чыкпайт деп коет эмеспи? Биз бир кездеги империя болуп турган Кыргызды бир кез укмуш болгонбуз дей берген менен эчтеке чыкпайт. Ал бир кез өткөн. Бүт монголдорду дагы Чыңгыз хан дүйнөнү тепсеп турган кел-кели кеткен анын дагы. Көрсө Рим дагы баары ар бир империянын өзүнүн гүлдөгөн доору болот экен, анан талкаланган учуру болот экен. Мен дагы ошондой элестетем да. Империялардын баары кыйрап жок болгон, кел-кели келип турган заманы болгон. Биздин да кел-келибиз келген кез болгон. Анан кеткен кезинде турабыз. Биз кичинекей элбиз. Кичинекей эл болгондон кийин биз акыл тегеретип жашашыбыз керек го деп ойлойм. Себеби орустан эч кайда качып кутула албайбыз. Деги эле бир державалардын ыгын таап, ошонун канатынын көлөкөсүнүн бир бурчунда бирок өзүбүздүн эркиндигибизди сактап, өзүбүздүн салт санаабызды сактап, кыргыз экендигибизди сактап, биз ошондо жашасак татыктуу жашайт элек. Мисалы чечендерди карачы. Кичинекей чечен муштундай биригип туруп, элчиси менен кашыкканы калгыша салгылашып туруп, кыйратты, Грозныйды кыйратты кайра орустун акчасына. Тургузду го, Татынакай шаарды. Алар бирин бири сатпайт экен. Тилекке каршы биз
аябай саткан элбиз да. Мындай болсо сатып кетебиз. Ошон үчүн бизге баягы өзүбүздүн жанагы айткандарыбызды сактап, өзүбүзгө өзүбүз сын көз менен карап, биримдиктүү болсок, ынтымактуу болсок, ана бирибизди бирибиз түшүнсөк, баягы мындай бир кызык жери бар да. Эрнис, тиги сок эме Сосновка жакачы илгери. Тияк бияктан тоодон саяктар түшүп келгенде, саяктар каптап кетти. Дурайындар саяктар каптап кетти. Булар өлтүрөт го. Деп анан жергиликтүү мисалы биздин чүйлүк туугандар ошентип турган кезде муун алмашкандан кийин балдар окуп, аралашып кетип атса билинбей калды. Анан кийин тетиги Тажикстандан биздин өзүбүздүн мекендештерибиз келдилер. Аларды батырбай, тажиктер тиги деп иштеп атып көрсөттү го мына. Азыр орустар таштап кеткен үйлөрдү алып, 2-3 машина минип, жерди иштетүү кандай экенин көрсөттү. Анан ошол сыяктуу эле бизде өзүбүздүн жанагы мындай деп коебуз да, жанагы айтат эмеспизби? Коңкобайлар, өзүбүздүн коңкобайлар түштүк, тияктан келди, бияктан келди, тиги экен деп. 2-3 муун алмашкан алар да түшүнүш керек. Алмашкандан кийин бүттү. Азыр балдар сиңишип эле кетти го. Ошол нерсе, ошол балиядан кутулуш керек да. Эми сиздей кишиге мындай суроо эле берип, кайра жооп эле ала бергиси келет да кишининчи. Мен дагы бир суроо берип коеюн. Могул сизден ушундай жоопту кандай жооп болор экен деген максатта берейин да. Могул эки режимди көрдүк. Бирөөбүз журналист болдук, бирөөбүз акын болдук, бирөөбүз дагы башка бир ар бир тармактарда иштедик. Бирок эки доорду тең көрдүк. Акаевди дагы, Бакиевди дагы. Анан эми ушул эки режимди, анан убактылуу өкмөт, андан кийин мына Атамбаевди көрүп атабыз. Эмне болуп атат сиздин жашооңузда, мисалы үчүн, жакшы элеби жашоо? Ошол режимден режимге тең эле окмуш болуп кетип атабы? Азыр кандай болуп атат жашоо? Эми мындай да, тиги мен Акаевдин учурунда жаңыдан союз кулаган учурга туш келдик да. Ошондо Кыргызстан маданиятында иштеп жүргөндө 30 рубль алып, анан сомго өтүп, иши кылып, дайынымды таппай чакчылекке түшүп, үй бүлөмдү кантип багам, балдарымды кантип багам деген абалга чейин барып, тияка барып урунуп, бияка барып урунуп, эмне кылам? Эчтеке сата албасам мен. Деп отуруп анан кийин ошондо Ешимкановдун кезти эң акчалуу кез ошол болчу деп, анан ошол жака барып эми экөөбүз тууганбыз го. Менин кызматыңа албайсың, иштеп берейин деп, анан 2000 сом. А кезде эң кесиптердин айлыгынын көбү ошонуку болчу. Анан ошондон иштеп жүрүп отуруп, анан акчабыз акырындык менен өсүп отурду, эмнегедир көбөйүп отурду, турмуш болсо жеп ичип атышты беркилер, кредит алып келип. Ушундай эле болуп атты. Бирок биздин деле акчабыз ошентип көбөйүп отуруп, анан ал заман өтүп кетип, анан жанагынтип революция жасашты, Бакиев келди. Анан Бакиевден бери анан бул келди, убактылуу өкмөт келди, анан Атамбаев келди. Анан эми менин өзүмдүн жеке турмушумда мен эме болгон жокмун. Мен андан ары төмөн кулап кеткен жокмун. Кудайга шүгүр. Ошентип тиякта биякта иштеп жүрүп, анан мен эми азаттыкка келдим. Азыр азаттыкта эмесмин, көп жылдан бери азаттыктамын. Эми баягы мындай да, мен өткөндө Таласта бир жолугушууда айттым. Таластыктар революцияны биз жасаганбыз деп дайыма мактанып келесиңер, туугандар. Бирок эми мындан ары революция болбосун. Себеби мен буга азыркы бийликтин тура турушун жактап айтып аткан жерим жок. Бул элдин келечегин ойлойлу. Эл деле ушуну каалап турат. Себеби кандай гана жакшылык болбосун, бул тынч жашоодо гана курулат экен. Бардык жакшы, ошол имараттар дагы. Эгер үй бүлөңдүн ичинде чыр чатак болуп, үй бүлөңдүн ичи согушка айланса, анда эмне болот? Бай ойлогон ой максаттарың ишке ашпайт да. Китебиң да жасалбайт, же бизнесиң жүрбөйт. Ошол сыяктуу мамлекет мындан ары акыл эс менен жашап көрсөк, жанагы мыйзам менен жашап көнсөк, анан кийин мыйзам менен алмаштырып каалаган кишибизди шайлап жүрүп отурсак деп эле ойлойм. Тиги менин ини досум Кыялбек Урманбет деген жакшы акын бар эмеспи? Чыгыш жылдыздар деген баягы тиги Урудакиден баштап, Урумиден баштап, Омар Хайям бүтпай чыгыш жылдыздарын которуптур, жакшы которгонда. Анын эң аягында чыгыш жылдыздарын барактап отурсам, бай котормусун аягында Кыялбек Урманбет деп турат. Чыгыш жылдыздарын эң акыркысы болупчу. 1959-2059 деп.
себеби тигилердин туулган жыл менен өлгөн жылдары жазылган да. Кыялбектики 1959 тире 2059 деп турат. Бир караган киши Кыялбек тирүү турса маңдайыңда селт деп анан чочуп кетесиң. Анан ой жүгүрсөң 100 жаш экен да. 100 жашты Кудай берсин деп коелу. Бирок ушул кээде ойлойм да. Ал туура койгон деп. Анан мисалы мен азыр мына быйыл 65ке чыгам жакында буюрса. Февралдын 23-ндө. Анан кийин ойлойм да. Өмүрдүн баягы Мукагалы айткандай, көбү кетип азы калды дегендей канчасы калды? Кудай мага көбүрөөк жаш бер деп тилейсиң. Жаш киши эч качан карыгысы келбейт экен, бирок узак жашаганды каалайт экен да баары бир. Узак жашаган киши карыйт да. Мен азыр 65ке чыксам, анан мага 20 жыл, 25 жыл гана калды деп ойлойм да. Эсептечи ошондо. Кудай ошол жашты берсе эле жаман эмес. Анан калган жашта жакшыраак карасак, силердей жаштарга бир жакшы гана нерселерди калтырып кетсек, Кыргызстан үчүн артыбызда жаман нерсе калбаса экен. Ушул адам ушундай жашап өттү деген гана бир жакшы сөз калса экен деген гана тилек менен жашап калат экенсиң. Ушул. Рахмат. Шайлеп ага, Кудай буюрса биздин эми ушул биздин продакшн студия буюрса эгер сиз макул көрсөңүз мындан ары дагы ар кайсы темада саясатты аралаштырбай, руханият, жазуучулар, адабият, маданият деген көп сиздин буга чейинки гезиттерде ойлоруңуз бар, анын чети дагы бул жерде сөз боло элек, буюрса чакырып турабыз деген оюбуз бар.